Бишкек шаары аны курчаган 47 макамдуу жана 7 макамы жок жаңы конуш. Борбордук курчай түшкөн айылдар көйгөй көп, көбү чечилген эмес. Садыр Жапаров трансформация мыйзамына кол койгондон бери 11 миң адамдын маселеси чечилди деп сүйүнүшүүдө. Биз да өз демилгебиз менен топтошуп, Жапаровду жапырт колдоого алуудабыз дейт жаңы конуш тургундары. Садыр Нуркожоевич өзүнүн демилгеси менен президенттикке аттанарда бүт трансформация маселесине кол коюп койду. Ошо Агордодо 455 гектарга чейин жарандар мына үйүнө мыйзамдаштырууга кол коюп, азыр кызыл китебин алганы турат. Бул да жакшы самалык. Добровольно мына пенсионер мугалим болуш деген аксакал. Ушулардын баары тең пенсия возрастында, анан жаштар келип атат, азыр экинчи поток жаштар келет. Өздөрү акча албастан иштеп берип атат. Өздөрү бир сом алган жок мына. Мен эмнеге Кудай калпайтабыз. Каякта мурун болсо акча берип туруп жыйналыштарга жана жолугушууга алып чыкчу эле. Азыр ошончо сандаган кишиге ким акча берип алып чыгат? Өзү Кудай колдоп атат бул жигитти. Кудай колдоп атат, эл колдоп атат. Бизге бир сом эч ким төлөгөн жок. Бирөө да даже агитаторлор да алган жок. Даже мына Жапаровду колдойлу деп иштеп атабыз. Өз ыктыярыбыз менен. Жапаровду колдоо үчүн Москвадан атайын атартып келгендери да бар. Атайын Россия мамлекетинин Москва шаарынан келдим. Ушу биздин мигранттар эки жакка иши издебей, ушу Кыргызстанда иштесе экен, эми Кыргызстандын келечеги үчүн баарыбыз аракет кылып атабыз. Эми сизден үмүтүбүз чоң. Бишкек шаарындагы уйгурчулар бириккен жогорку штабынын өкүлдөрүнүн айтымында жаңы конуштун тургундарында келечекке болгон үмүт пайда болду. Мындан улам көпчүлүк жашоочулар Жапаровду колдоо иретинде өз алдынча биригип штабтарды ачышкан. Бул штабты эч ким Садыр штабынан же бөлөк жактан эч ким спонсировать эткен жок. Бу жердеги кеткен каражат андай аренда, мына электричество баарын биз өзүбүз алдык. Өзүбүздүн көмөгүбүз, колубуздан келген жумушту кыргыз эл үчүн берели деген ниет. Садыр Жапаровду баардыгы колдоп жатат. Башты мен барып иштеген элдерибиздин 90% баардыгы колдойбуз деп атышат. Анан мен ушул убакыттан пайдаланып ошол бүт эле кыргыз элин жаңы жыл менен куттуктап, 10 январда баардыгы активдүү катышып, жакшынакай биз достойный Садыр Нуркожоевичти шайлай алабыз деген оюм бар. Жапаров топтолуп калган көйгөйлөрдү чечет жана өлкөнү өргө сүйрөп кетет деген ишенич менен жапа тырмак колдоп жатышкандыктарын билдиришти. Алар Жапаровду каралоого аракет кылып жаткандарга да жооп кайтарышты. Биз Садырды колдоп атабыз. Колдомок тургай агитация иштерин жүргүзүп, элге түшүндүрүп атабыз. Бүгүнкү күндө болсо Садыр жаман экен да, ал өздөрүнүн жакшы катары көрсөтөт. Кандай айткан күндө эл аны көрүп турат. Биз эгерде мындай айтканда Мадымаровдун сөзүнө мен жооп берейин. Эгер биз Садыр утулса, бир элдин утулганы. Анда элдин утулганы. Булар Садырга каршы эмес, бизге элге каршы иштеп атышат. Мындай айткандай бизге каршы. Анткени элдин баарынын колдогонун көрүп туруп, булар эмнеге таянып, кимге таянып, эмне себептен булар Садырга каршы чыгып атат. Эмне үчүн утабыз деп ойлоп атат. Кеп ошондо жанагы революция кылабыз, анан тигиндей мындай болот деп. Демек ошону эл революцияны эл кылат да. Эл Садырды колдоп атса, революцияны ким кылат? Ошол 17-18 кандидат кылабы? Ошо 8 байып кылабы Садырды камаган. Мисалы, анан эми ушундай сөздү интернетте фейктерди жалдап алышып, беттерин табактай кылып сүйлөп атышат. Эми жамандабай эле өздөрү баягы программасын айтып, өздөрү мындай элге чыга бербейби? Анан Садыр жамандабай эле. Биз болсо алардыга жамандабай эле биз Садыр жөнүндө айтып агитация кылып атабыз элге мисалы. Мен үй бүлөм менен колдойм. Биздин көк шаар мындай айтканда 90% колдогон атат. Мисалы, башкаларды көргүсү дагы, уккусу дагы жок. Кагылайын. Садыр Жапаров мисал алганда бизди тааныбайт, биз аны таанычу эмеспиз. Бирок элдин колдоп атканы боюнча биз дагы колдоо көргөзүп, ушул президенттикке аттануусуна биз да салымыбызды кошолу деп, ушул ишканабызды бир ай мурун бошотуп, анан ошо бүгүт иштерин жүргүзүүдө ушул жакка келип, ошо бекер иштеп берип, салымыбызды кошобуз деген жашоочулардын баарын тең чакырып, ошондой иштерибизди жүргүзүп жатабыз. Биз деген мисалы үчүн өз ыктыярыбыз менен өзүбүз бекер агитаторлордун баарын бекер өзүбүз Кыргызстандын келечеги үчүн деп Садыр Жапаровго ишенип, ушу биздин ушу чөгүп бараткан мамлекетибизди өйдө көтөрүп кетет деген үмүт менен өз ыктыярыбыз менен иштеп атабыз. Эч кимден эчтеке алган жокпуз. Бишкек шаарынын тегерек четинде бүгүнкү күндө 47 макамдуу жана 7 макамы жок конуш бар. Топтолуп калган маселелери чаштан көп. Алар Садыр Жапаров бир айдын ичинде 11 миң адамдын маселесин чечип, трансформация мыйзамына кол коюп бергендигин кубатташууда. Мына жаңы конуштарда дээрлик бардыгында
бүт элдин өзүнүн демилгеси менен эч кимден акча сурабай, тыйын сурабай ошо штабтар иштеп атат. 30 жылда үй куруучулардын маселеси үйүлүп калды. Ошону мына Садыр Нуркожоевич 20 күнүн ичинде трансформация мыйзамына кол коюп, 20 күндүн ичинде 11 000 адам маселесин чечип койду. Ошол Бишкек шаарынын ичинде бүгүн 10 000ден ашык дагы документ же үйү бар, үйүнүн документи жок. Документи бар, жери жок жүргөн адамдар толтура. Мына ошол адамдар чындык издеп, Садыр деп Садырга суусап турган мезгил. Себеби деген мындай жалпы көпчүлүк эл колдоп, лидердин артынан ээрчиген эмес. Мындан улам Бишкек шаарындагы үй куруучулардын бириккен жогорку штабы жалпылап алганда жаңы конуштун тургундары эртең да чогулуп, Жапаровду колдоп жаткандыктардын себептерин жарыялашмакчы. Алтынбек Бекторов, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары.